Максатсыз адам менен сүйлөшкөнчө маанилүү китеп ук. Рух Азык YouTube каналы. Жыпаргүл Исабаева «Жыландын сүйүүсү» мистикалык фантастикалык роман. Кызмончок болсо бирөө жарым артынан кубалап келаткандай комузун бооруна кысып, дикилдеген боюнча ата-энесинин мүрзөсүнө келди. Жанаша жаткан эки кичирээк дөбөчөнүн биринчи эле кезиккенин кучактай жыгылып: «Апакебай, атаке, апакебай» деп солкулдап ыйлап жатты. Желпилдеп соккон айдарым жел келиндин саамайын туш келди чачып, этек жеңин учуруп турду. Көзүнөн жаш чыкпай калганда гана топуракты жыттап кыймылсыз жатып калды. Чегирткенин чырылдагы, чымын-чиркейдин дыңылдагы, тээ өйдөтө канаттарын дирилдете асылып турган торгойдун безилдеги менен желип жорткон жел эле болбосо, бу жерде кыбыр эткен жан жок. Жымылдаган жымжырттык. Ошондон уламбы, кызмончоктун өмүр бою ушул жерде ата-энесинин жанында жашап калгысы келди. Жаны жаялып, көңүлү көөлгөп, атүгүл көзү илинип кетип жатты. Аңгыча артынан шырп этип акырын баскан дабыш угулду. Көздөрү умачтай ачылып, былк этпей тыңшап калды. Шырп. Кызмончокту азыр эле басып жыгылууга келе жаткандай, дабыштын ээси өтө аяр, сак эле. Жанбы? Деп жиберди кызмончоктун бир ою. Жок, жанга окшобойт. Же мени ким көрдү кылып өлтүрчүлөр келдиби? Жүрөгү болкулдап, эмеле учу кыйырсыз чалкып, балкып жаткан кең дүйнөсү бир ууч болуп тарай түштү. Колу буттары кайрадан чымырап, муздай баштады. Чыйрыгып кетти. Бирок бул саам ал жыланга кобулуудан корккон жок. Адамдардын колунан өлүүдөн коркту. Жада калса, кайрадан сайранын каарына кабылып, Бектемирдин жемесин уккандан коркту. Андан көрө ушул жердин боорунда сойлоп, жылан болуп жашоо ага жакшыраактай сезилди. Дабыш улам жакындап, дааналанып келатты. Бүт денесинин муздап, ылдамыраак жыланга айланып кетүүнү каалады. Тиштенип, көздөрүн жумду. Айткандай эле, эми ал муздагы лепти эриндеринен, тилинин учунан, тиштеринен да сезе баштады. Же өлүп баратамбы? Деди оюнда кызмончок. Эмнеси болсо да, тиги жетип келгиче болчу нерсеси батыраак болсо экен. Бирок кызмончок бул тилегине жеткен жок. Анткени дабыш так кулак түбүнө жетти да токтоп калды. Кызмончок анын дем алганынан да укту. Атүгүл өзүн үстүрдөн карап, көз албай теше тиктеп турган сүлөкөттү да боолгоду. Чын эле бул жан да, Бектемир да меселе. Анда ким? Жообун издегенге келиндин алы келбей баратты. Эгерде кызмончок көздөрүн ачып жиберсе эле, тигил басып калчудай сезилди. Сүлөкөт бир убакта колундагы таягынын учу менен кызмончокту ар кай жеринен түрткүлөп, сайгылап көрдү. Ансыз да денеси катып, селейип бараткан кызмончок былкылдаган жок. Тигил эми эңкейип, келиндин дем алуусуна кулак түргөндөй болду. Андан соң ысык манжалар кызмончоктун билегине тийди. Сыягы тамырын кармады. Бирок колундагы билекти бат эле кайра шалак эттирип таштап жиберип, келиндин денесин айланып өттү да андан ары кетти. Анын бул мамилесинен улам: тамырым какпай, чын эле өлүп калсам керек? Же чын эле жыланга айланып баратканбы? Деди оюнда кызмончок. Кетип бараткан белгисиз сүлөкөттү артынан карагысы келип, бирок анда эле бир балекет болуп кетчүдөй тырышып жата берди кызмончок. Шырпылдаган дабыш узап кеткенден кийин гана көздөрүн ачты. Ары карап кетип бараткан белгисиз бирөө аял экен. Кызмончок анын ким экенин да тааныды. Алымкан. Кызмончок жеңилдей түшкөндөй болду. Алымкан кайненесинин мүрзөсүнө келди да, таягын жерге коюп, сыңар тизилип отурган калыбында бир топко чейин күбүрөнүп, тарбайта жайылган алаканын жүзүнө сүрттү. Ошондон кийин
далайга чейин ошо ордунда кыңылдап отура берди. Ал ыйлап жаткан окшоду. Кудум күн тийип келаткан сымак кызманчоктун денеси жылый баштады. Так белине келип калган муз эми кайрадан ылдыйды карай шыпырылып, жылжып жылып кетип баратты. Мени ким эстеп жатат? Мага ким мээрим төгүп, мени ким жакшы көрүп жатат? Деди оюнда кызманчок. Так ушул Алымкандан укпады беле ошону. Сени сүйүү гана сактап турат, деген ал. Бир убакта Алымкандын ыйы тып басылып, алдан эге кулак түрүп алактап тура баштады. Жер жазданып жаткан келинге да аттын дүбүртү угулду. Дүбүрт улам берилеп, буларга жакындап келаткан болчу. Өлүп жаткан кызманчок ордунан ыргып тура калганда, жаңы эле белин түзөп өйдө боло берген Алымкан аны көрүп: «Апа!» деп кыйкырып жиберди. Экөө тиктешип калышты. Бири-бирин таң кала тиктеген экөө тең көргөн көздөрүнө, уккан кулактарына ишенбей, ден дароо болуп турушту. Айрыкча Алымкан эс маселе. Кызманчокту жалдырап тиктеген калыбында калчылдаган колдорун араң өйдө көтөрүп, өзүнүн мойну башын, оозу мурдун сыйпалап, үнү кантип чыгып кеткенине ишене албай жатты. Кызманчок да аны нес боло, көздөрүн албай карап турду. «Жеңе», деди, анан акырын үн катып. Тигил он чыккан жок. Кыңылдап ыйлай баштады. Кызманчок ага жакындады. Алымкан көздөрүн алаңдатып, ого бетер өң алеттен кетип, артына кетенчиктеди. «Алымкан жеңе». Кызманчок ый аралаш кубанычын жашыра албагандай унчукту. «Жеңе, бул мен, Кызманчок». Алымкандын өңүнө кан жүгүрө түшкөндөй болду. «Сиз апа дедиңизби?» шыбырады Кызманчок. Ушул тапта ылдыйтан иттин үргөнү угулду. Кызманчок алдастап эмне кылар айласын таппай, айланып тегеренип калды. Алымкан шамалдай тез кыймылдап Кызманчокко жетип келди да аны шап биликтен алды. Кызманчок алынын келишинче жулкунуп бошонууга аракеттенди. «Жеңе, сизден суранам, мени кое бериңизчи. Жеңе, кое бериңизчи». Алымкан аны уккусу да келген жок. Мүрзөлөрдү аралата жетелеп, кайдадыр алып жөнөдү. Эскирип үстү урап түшкөн күмбөздүн жанына жеткенде «Кир» дегендей ишарат кылды. Кызманчоктун башка аргасы жок болчу. Алымкан келенде кийирип жиберип, өзү бу жерден бат эле узап Бүбөненин мүрзөсүнө келди. Так ошо маалда тумшуктун имерилишинен ак туягын алкынтып Бектемир чыга калды. Алымкан аны байкамаксан болуп, алаканын жайган калыбында алды-артына ыргалып, көбүрөнүп отура берди. Бектемир түз эле кайнене кайнатасынын мүрзөсүнө келип түштү. Сыңар тизелеп отура калып, Куран окуп бата калды. Ошондон кийин гана мүрзөнүн ары жагына, бери жагына өңүлө карап, жаңы эле бирөө отуруп, туруп кеткендей жапырылып, тебеленген чөпкө карый көрүндү. Эки жакты карады. Алымкан аны көзүнүн кыйыгынан карап, дали алакан жайып отурган болчу. Бектемир аялдан шек алгандай карады. Жанына басып келип, кошо алакан жайып отурду да Алымкан менен кошо бата калды. «Алымкан жеңе, Кызманчок келдиби?» деди анан. Алымкан баш чайкады. «Сиз качан келдиңиз эле?» Алымкан эч нерсе түшүнбөгөн, укпаган кыязда дагы эле башын чайкады. Бектемир Алымканды билегинен кармап, Асылбек менен Сырганын мүрзөсүнө жетелеп келип, тебеленген шиберди көрсөттү. Анын эмне сурагысы келгенин эми араң түшүнгөн кишидей түр көрсөткөн Алымкан: «Бу жерде мен отуруп Куран окугам, анан Бүбөнеме бардым», дегенди колдору менен жаңсап, жандап көрсөттү. Бектемир ишенип, шаабайы сууй түштү. Атына минип, Кызманчок жашынган күмбөздү карай бастырды. Алымкан Бектемирдин артынан аңкая карап калды. Жигит тартына улам кылчайып карап, кээде аттын башын тарта коюп, айлана тегерекке кулак түрүп, ары бери жакка көз чаптырып коюп баратты. Кызманчоктун жытын билгенсип, Бектемирди ээрчип чыккан ит да жерден тумшугун албай шимшилеп, түз эле эски күмбөздү карай жүгүрдү. Алымкан коркуп кетти. Жамандыкты көргүсү келбеген кишидей ордунан тура калып, качып жөнөдү. Бектемир Кызманчокко жакындаган сайын Алымкандын жүрөгү оозуна тыгылып, дикилдеп басыгы да күчөдү. Дөбөт күмбөздүн жанына келгенде жерди шимшилеп, койругун шыйпаңдатып, кыңшылап жиберди.
Анткени менен кызманчоктун жанына жакын келгенге даабай шоңшоюп сыртта отурду. Бектемир иттин жоругуна дегенде анчайын деле көңүл бурган эмес. Тек гана тумшугуна бир нерсени жыт илинсе керек дегенсип койгон. Андан көрө азыр эле ушул жерде туруп бат эле жок болуп кеткен Алымкандан шектенди. Заматта көздөн кайын болуп кайда жетип кетти? Деди кылтактап карап. Бектемирдин баамында дудук жеңенин түрү башкача болчу. Бир билгени бардай көздөрү алактап, бети албырып, сүйлөп жиберчүдөй болуп, өзүн араң кармап турганса да. Анын оюн иттин үргөнү бөлдү. Ит дөбөсү түшкөн күмбөздүн оозуна туруп алып, куйругун шыйпаңдатып, жан алы калбай арсылдап, кээде кыңшылап жата калып, тура калып, демейде оор басырык дөбөттүн бу жоругу башкача эле. «Кет!» деди. Бектемир куйругун чамгарактатып, арсылдаган итин жактырбай. Кызманчок болсо Бектемирдин баш багып, канчага чейин жашынасың? Чыкпайсыңбы бери? Дешин күтүп, айласы келсе чымчык болуп учуп, жылан болуп сойлой качкысы келип, заманасы тарап турду. Бирок Бектемир көпкө кармалды. «Чыксамбы?» деди оюнда келин. Чыгып, мындан ары аны менен деги эле бу айылда жашагысы келбегенин, жер кезип, дүйнө кезип кеткиси келгенин айткысы келди. Көнбөсө кантем? Кокус булар мени чындап эле өлтүрүш үчүн издеп келишкен болсочу. О, Кудай, адамдардын колунан өлбөсөм экен. Андан көрө ит кушка жем болгонум жакшы. Аркы бурча-бурчта калдайып, киши бою болуп дүпүйгөн калың ат кулактан кызманчоктун көзү өтүп кетти. Ошо жалбырактын арасына жашынса, бир аз да болсо көздөн далдоо болчудай. Бу анын арга кеткендеги акыркы жандалбасы болчу. «О, Кудай, колдой көр!» деген келин арка өзгө аттады эле, буту түшкөн жер гүр деп ылдый куюлуп, бүт денеси менен көргө түшүп кетти. Жаагы басылбай үргөн ит эми күмбөздү айланып тегеренип чуркай баштады. Ылдый түшүп кеткен келин бир жолу деген боюнча эле дымы чыкпай, бир чекитти тиктеп, тирмейген боюнча катып калды. Көрдүн бир бурчунда келиндин так бетинде бүүененин ийри муйру, чаар таягына окшогон өңү суук, ичке жылан көздөрүн тостойтуп, аны тиктеп турган. «Эмне? Сен кимсиң?» деди кызманчоктун алайган көздөрү. «Коркпо, мен сага жамандык кылбайм», деп тостоюп тиктеп турду жылан. Кызманчок да ага ишенди. Демин басып отуруп калды. Ит жардам сурагандай кыңшылап, бирде Бектемирди, бирде күмбөздү карай чуркап, арсылдап үрө бергенинен акыры атын жетелеп келген Бектемир күмбөздүн ичине баш багып айланта карады. Эски күмбөздүн үстүнөн түшкөн жарык жаңы эле төбөсү ураган көрдүн ичине тийип турган. Ээсин ээрчитип келгенине ыраазы болуп, тилин салаңдатып жаткан дөбөт эми кайдадыр чуркап кетти. Ит кеткен тараптан кобур-собур угулуп, үзөңгү кагышып келаткан 5-6 атчан көрүндү. Бектемир келаткандарды жактырбагандай атына шарт минди да андан ары бастырып кетти. Эмнегедир ошону сезген ичке жылан да толкусун жыйнап тынч жатып калды. Бу кезде Асылбектин короосундагы эл үйдөн же бир жерден жылан менен кызманчок чыга калчудай кооптонуп, короодон узап баратышкан. Айткандай эле бир убакта бирөөнүн ачуу чаңырыгы ким-кимисин селт эттирди. Элдин эң артында калган баягы көзү көрөнөөк Азамат бу жолу да «Жылан!» деп бакырып жиберди. Жашоо саамга токтоп калгандай айлана тымтырс боло түштү. Кетип бараткандар кылчайып, Азамат көрсөткөн тарапты карап калышты. Бактын бутактарында Жан менен таргыл мышык арбашып турган болчу. Жан канчалык буйтап же бурла качууга аракет кылганы менен мышык да анын жолун туруп, эби келсе эле эптеп кежигесине тиш матырып, баса калууга комдонуп, кай бир кезде ачуу чаңырык сала айбат кылып, катуу кармаш башталып калыптыр. Кетип бараткандар турган эле жеринде катып, нес болуп карап калышты. Бир убакта бардык нерсени ырбатып, көөртүп жабыртканды табиятынан жакшы көргөн Асанбөө: «Жеңе, бу жылан Жан эмес эле кызманчого окшойт», деди Сайранын укуп. Сайра он чуккан жок, бирок жоолугу желкесине шыпырылып түшүп, өзү арбашып жаткан немедей толку боюн кара тер басып кетти.
Жылан эми жерге ыргып түштү. Качууга аракеттенип, оңтоюн издеп жатты. Мышыкта ан сайын анын жолун туруп качыра турган түрү жок. Айылда шалаакы, беготур атка конгон. Анысы аскергенсип уйкучулугунун айынан колтугундагы баласынын көчөгө чыгып кеткенин да билбей калган келин кармашты карап, эси ооп туруп, бусаамда ырыстын колунан кантип шыпырылып түшүп кеткенин байкабай калды. Качан гана кыз сербейип, жылан менен мышыктын ортосунда туруп калганда гана «Ырыс!» деп чаңырып жиберди. Карап тургандар жер сыйпалап ташала башташты. Ошол учурдан пайдаланып, жылан зыпылдаган боюнча чөп чардын арасына кирип кетип жок болду. Ырыстан, көпчүлүктөн жазганган мышыкта аттап-буттап жоголду. «Ай, балаңды кармап тура албай, колуңа шал тийди беле, какмар!» деди. Ачуусу келгенинен Сайранын таноолору кыпчылып, ырыстын энесин уруп жиберчүдөй болуп баратып токтоду. «Арам шалбыр!» Ырысты Азамат көтөрүп келип энесине берди. Жыландан өч алынбай, көксөөсү ичинде калган Сайра кызды акшыя карады. Баладан башкача экен, жаш шабагыр. Кызмончоктун шоросун тагынган Ырыс Сайрадан корккондой көздөрүн бекем жумуп, апасынын мойнунан катуу кучактап алды. «Жылан да чакпайт экен муну?» деди Сайра. Сайранын мунусу баятан унчукпай турган эненин жанына батып кеттиби? «Оозуңузга карап сүйлөңүз», деди тириле түшүп. «Улууде унчукпай койсо, андан ары каргап шилей баштадыңыз да. Каргаганды көрө элек экенсиң. Ылайым кызың кызмончок болуп калсын. Кызмончоктун балекетин ал. Кызмончок эмне кылды эле сага?» «Алкылдаба!» Сайра калчылдап токтой калды. «Алкылдайм. Келин жаман эмес, келген жери жаман». Ал ого бетер тастаңдады. «Кызмончокту жаман кылган сен, заар тилиң менен чагып атып. Баланы айтып коет дагы. Бала деген тамырчы болот. Ошонун зыянсыз экенин билип барып атат да. Кана, сен кел деп көрчү, келер бекен». «Апе, какмар, тарт тилиңди». «Тартпайм. Дагы кызмончок жакшы экен. Ордунда мен болсом, сени эч жак чагып салмакмын». Экөөнүн айтышын угуп, аңкайып калгандардын алды бырс этип күлүп жиберди. «Апе, какмар, чыны менен эле кызмончоктон каяша уккан жок элем. Жерден алып көргө. Көрдөн алып жерге урсам деле ак көк дебей, кирпигин нымдап тим болчу эле» деген ой Сайранын мээсине тык эте түштү. Кызмончок кыңылдап ыйлай баштаган. Аңгыча адамдардын кобураган үндөрү, аттын дүртү дагы угулду. Бирок бу жолу алар көп сыяктанды. «Ушу тегеректен эле чыккансыган, туурабы?» Бул Абылайдын үнү болчу. «Же, угулуп кеттиби, я?» «Жок, биз деле укпадыкпы?» Бул үндү да тааныды. Мукандык эле. «Аялдын ыйлаганы сыяктандыбы, я?» Кайрада бышыктап сурады Абылай. «Ооба». Ыйын токтотуп, ого бетер өң алеттен кете түштү келин. Кобур-собур пайда болору менен жылан да кайра сереңдеп тура калып, келинден көзүн албай тик чийип карап калды. «Ата-энесинин мүрзөсүнө келди го дедим эле. Дагы кайда барышы мүмкүн, я?» Кайнатасынын үнү эми жакын эле жерден чыкты. «Муну карасаңыздар, үстү түшүп кетиптир го». Мукан күмбөздүн ичин байкаган окшоду. Эки тизесине кучактап, бүрүшү отура калган келиндин жүрөгү оозуна кептире түштү. Балам, качанкы бул? Мынча токтолуп калдык. Куран окуп коелу». «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим». Курандын мукам кырааты ансыз да жымылдап, жымжырттык уялаган, анда-санда гана шамал улуп, чийлери ыйлап турган көрүстөндөрдүн арасын мел-мелдетип жиберди. Жада калса үлп эткен жел да жок. Отургандар баштарын жерге салып отурушту. Аңгыча кайдан жайдан, жакын эле жерден аял кишинин чүчкүргөнүнө да, жөтөлүнө да окшогон дабыш угулуп, отургандар бири-бирин карап калышты. Абылай Куранын үзбөй, бирок үнүн акырындатып, «Ихтина сиротал мустахим» деп окуп жатып, эки жагын каранып, аягын шыбырап айтып, шашкалактап бата кыла койду да тыңшап калды. Мукан эски күмбөздүн ичин жаңсай шыбырады. «Карайынбы?
Абылай башын чайкады. Мен карайын. Кабыргасы каттыгандык кылып, көрдүн ичин өзү карамак болду. Бирок дароо эле шар басып бара албай, кире бериште саамга буйдала калды да «Бисмиллахиррахманиррахим» деп жаңы эле эңкейип, күмбөздүн ичине кирмек болгондо арттан аялдын калп жөтүлгөн үнү угулду. Тургандар селт этип ошол жакты карап калышты. Алардан 10-20 эле кадам арытада этегине уйдун 1-2 тезегин салып, жонуна кап көтөрүп алган Алымкан карап турган экен. Кудай каары дейди Абылай. Аны көрүп сүйүнгөнү да, кейигени да белгисиз. Сен белең? Алымкан башын ийкеңдетип, анан кайненесинин бейитин көрсөтүп, алдан элерди жаңсаглап жиберди. Абылай да башкалар да жанагы кыңылдаган үн ушул Алымкандыкы деп ойлоп, аялдын артынан басышты. Алдыда келаткан Алымкан артындагыларды шаштыргандай улам-улам кылчактап, буларды эски күмбөздүн жанынан алыстатып, кайненесинин күмбөзүнө алып келди. Качан бөбөнеге багыштап Куран окугандар узап, аттын дүүртү угулбай калганда гана Алымкан ордунан тура калып, дикилдеген боюнча кызманчокко келди. Жонундагы кабын жерге таштай салып, күмбөздүн ичине баш багып, кызманчокту таппай калды. Үстү түшүп, оңурайып ачылып калган көрдү көрүп, нес боло түштү. «Кызманчок!» деди, ыяралаш. Аңгыча көрдөн сурук этип, кызманчоктун башы чыга калды эле, Алымкандын ачуу чаңырыгы бу тегеректи бир катуу силкинтип алды. Бети башы боз топурак болуп, көздөрү алайган кызманчок «Жеңе!» деди. Ошондон кийин деле уйкудан ойгоно албай жаткансып, катып тура берген аялдын түрүн көрүп, кызманчоктун заманасы ого бетер тарый түштү. Колун сунган калыбында кыңылдап ыйлай баштады. «Жеңе! Жеңе!» Алымкан жан кирип, бирок бу жерде эмне болуп жатканын, өзүнүн кайда жүргөнүн эстей албай жаткансып тура берди. Кызманчок катуулап ыйлай баштады. Ал аялды баягысынан да катуу эс талма болуп калды деп ойлоду. Эми ал үчүн жардамга келчү бир гана тирүү жан бар экенин эстегендей, үнүнүн бардыгынча «Жан!» Алымкан селт этти. Бул атаны эсине келтирген сыяктуу, үстүнөн ылдый бирөө муздак суу куюп, ойготуп жибергендей чыйрала түштү. Бул үндү жан да укту. Бая мышык менен урушкандан кийин кайда баратканын өзү да билбей, туш келди эле алып учуп бараткан болчу. Бир кезде бүтүндөй айылга алаамат салчудай, ордосу менен агылып келип, Асылбектин үй бүлөсүн ажалдан арачылап калса, эми минтип билектей болгон бир мышыкка оюн болуп, жан аракетке түшкөнүн, ошончо элдин жарданып карап турганы азаптын азабы болду ага. А бирок ал мышыкка тиштетип коем деп корккон эмес. Тескерисинче эч кимге, эч качан жамандык кылбаска кызманчокко сөз берген убадасын бузуудан корккон. Кап десең. «Жан! Жан!» Кызманчоктун ыяралаш тогушу кайрада угулду. Артына айлана тегерекке карады. «Жан! Жан!» Жардам сурагандай алсыз, дирилдеген бул добуш бул чакырыктын кай тараптан чыкканын издеп дымып калды. Алымкан кызманчокту эми тааныгандай отура калып колун сунду. Бир убакта бүт тулку бою бети башы чаңга оронуп, өң элеттен кетип, ошондо да бир колуна комузун кармаган бойдон көрдөн араң чыгып, жерде сүйрөлүп жаткан келинди Алымкан жөлөп таяп тургузуп, күмбөздүн сыртына алып чыгууга аракеттене баштады. Мүрзөлөр турган жерден анча алыс эмес, эңкейиш жерде 2-3 киши кенен баткыдай үңкүр боло турган. Анткен менен тегерек белин чий, чөп басып калгандыктан жанынан өтүп бараткан кишиге деле анын бары жогу билинчү эмес. Ошол үңкүрдү бир күнү Алымкан тезектерип жүрүп, капысынан таап алган. Ошондон бери кабына батпай калган же коргай элек суу тезектерин ошол жерге чогултуп кое берет да, керек кезде келеңдеп келе калып, кабын толтуруп кетип калат. Жана Бектемирден катыш үчүн кызманчокта дегенде ушул жерге алып келатып, шашылыш болгон үчүн эски күмбөзгө киргизе салган. Кудум үйдүн эшигин ачкандай, киши бою өскөн чийди кош колдоп, эки жакка жапырып ачып,
Өзү биринчи эңкейип ичкери кирди да босогодо теңселип турган кыз-мончокту колунан тартты. Ыргалып араң турган келин эңкейип жарым жартылай кирген боюнча кулады. Алымкан ары жакта бүктөлүп турган капты жерге түшүй салып, келинди үстүнө чалкасынан жаткырып, дагы бир капты башына жаздай койду. Ошондон кийин гана жаны жай ала түшкөндөй деп терең дем алып, бир топко чейин шалдайып отурду. Келиндин чекесиндеги чыпылдап чыккан терди жеңинин учу менен аарчып, мойну башына алаканын басып, тамырын кармады. Эки алаканынын жылуулугун өткөрүп жаткандай, кыз-мончоктун колу бутун сылагылап, алдан элерди күбөрөй, эриндерин бүкүлдөтүп, өзү да кудум кайненесине окшоп, келиндин башынан бутунун учу тарапты карай сыдыра деп үйлөп коюп жатты. Колдун жылуулугу, эненин мээрими, балким салган демдин касиети мененби келин акырын көзүн ачып, эриндерин кыбыратты. Ушуну эле күтүп жаткандай Алымкан бир колу менен кыз-мончоктун башын көтөрүп, бир колу менен ары жакта турган кичинекей челекти оозуна алып келди. Кыз-мончого дегенде кылк-кылк эттирип, бир-эки жутуп чалаптын даамын татты да, Алымкан кайра алып коюучудай шашкалактап, кулкулдатып жута баштады. Алымкан келинди жаткырып, эки уртундагы агарган чалапты жеңинин учу менен аарчып, маңдайынан сылады. Аны карап жаткан кыз-мончоктун көздөрү жашылданып кетти. Канчадан бери эненин мээримин көрбөй, кусаланган жаш келин эреркеп, ыяралаш күлүмсүрөдү. Алымкан да аны түшүндү. Келиндин көзүнөн аккан жашты алаканы менен аарчып, өзүнүн кемселин чечип, келиндин үстүнө жаап койду. Ун чукпай ыйлап жаткан келин кудум наристедей көшүлүп, уктап кетти. Эмнегедир түшүнө жайлоо кирди. Туш тарабы тоолор менен курчалган, бир капшытынан күркүрөп шаркырап, күргүчтөп суу агып өткөн керемет жер. Ортодо чакан боз үй турат. Боз үйдүн алдында колго согулган кооз таар төшөлүп, таардын үстүндө арча бешик. Ал бешикте бала жатат. Бешиктин боосунда кичинекей жылан башын койкоңдотуп, баланы ойнотуп жаткансыйт. Ан сайын наристе кыткылыктап күлүп, быйтыйган колдору менен жыланды кармайм деп аракеттенип, ошого жетем дегендей жастыгынан улаан башын көтөрө коет. Бул жан экөөнүн мындан канча жылдар бою мурунку бала чагы болчу. Жан бусаам айыл жакка карагысы да келген жок. Мышыктан коркуп калган үчүн эмес, тек гана айылда аны сагынткан, аны издеткен, күткөн адамдарынын жок экени үчүн ошентти. Демейде, бу жарык дүйнөнүн куту, керемети, жыргалы менен бейиши ошол айылда уюп жаткандай көргөндө көзү кубанып, эстегенде жүрөгү алы учуп турчу эле да. Тоону капталдай түшүп келатып, токтоп калды жан. Баш көтөрүп деп башкача бир созолонто ышкырып, жооп күткөндөй айланага кулак түрдү. Эч кандай жооп болбогон соң ызаланган, таарынган эмедей жатып калды. Жан? Жан? Кайдан жайдан наристенин күлкүсү кулагына огула түштү. Баш көтөрүп, болгон дитин, дилин төшөп тыңшап калды. Кудум кыз-мончоктун бала кездеги күлкүсү эле бул. Ошол күлкү мелмилдеген айдарым жел менен дагы бир жолу элпилдеп келип, жаңырык сыяктуу андан арыда өтүп кетти. Жан! Жан! Жан бая Асылбектин үйүнөн жолуккан кичинекей ырысты эстеди. Табышмак ого бетер татаалдана түштү. Анткени алыстан бири-бирин туюу, бири-бирин угуу жөндөмү экөөндө гана бар болчу. Ошондо да баардык убакыт эмес. Экөө тең байланышууга чындап дил төшөгөн кездерде бири-бирин угуп, бири-бирин туя алышмак. Бирок ал кыз-мончок жанды түшүндө көрүп, кудум баягы балалык кезди көрүп, ошол кез, ошол сезим менен өңү түшү аралаш чакырып жатканын каяктан билсин.
Батыш тарап жошодой кызарып, күн уясына батып бараткан болчу. Алымкан өңкүрдөн сыртка чыгып, дүпүйгөн чийдин арасынан эки жакка көз чаптырды. Кыбыр эткен жан жок экенин көргөндөн кийин гана сыртка чыгып, өңкүрдүн оозун жаап, жик билгизбей чийдин боюн түзөдү. Кабын жонуна көтөрүп, бөкчөңдөгөн боюнча анан айылды карай түшүп кетти. Бирок үйгө кирип келип, төрдө отурган Сайраны көрүп чочуп кетти. Шашкалактап, башын ийкеңдетип учурашкан болду. Текчеде бүктүлгөн чөпүрөк дасторконду алып келип, ортого жайып, үстүнө нан, сары май, каймак койду. Ботом, тезекке кетсе мынчалык кечикпейт эле деп сарсана болуп аттым эле. Эмне жоголдуң, я? Деди. Сайра үзүп алган нанын сары майга малып оозуна салып жатып. Алымкан кургак тезек табылбай, тээ кокто аралап алда кайда барганын, анан Бектемирге, Абылайга жолукканын, энесинин мүрзөсүнө келип Куран окуганын, ошонун баарын колу менен жаңсап, кашы көзүн, бети башын кошо ымдап түшүндүргөнгө аракет кылды. Сайранын бирин түшүнсө, бирин түшүнбөй, калп эле башын ийкеңдетип коюп жатты. Адамдарды жедеп көз карашынан, кыймылынан түшүнүп калган Алымкан Сайранын кыйды көз кыйыгынын, кызманчок экөөнүн бүгүнкү жолукканы тууралуу кабары жок. Анткени менен олуттуу бир суроосу бар экенин түшүнүп, ыңгайсыздана баштады. Сайранын жалтактап, көздөрүн ала качып, кайпактап жатканын баамдап, ого бетер көөдөнүн кере, башын бийик көтөрүп, тешетиктеп, кырданып отурду. Ушу азыр бул аял адамдын оюн окуп алчу касиетке ээ болуп кеткенсип, эми канча жыл мурун кайненесинен уурдап угуп, азабын тартып калган сырын бул азыр билип алчудай. Алымкан тердеп кургап кетти. Кулагым эле ошондо кум тыгылып калса эмне? Куураганда эмнеге тыңшадым экен? Деп ошондон бери өзүн өзү жекирип, тилдеп келет. Эмне кылсам? Эмне кылсам ушул катындан кутулам? О, Кудай, кудурети күчтүү Кудай, бир гана сага ишенем, сага сыйынам. Жардам бер. Ушу абалдан куткар. О, энекебай, арбагыңдан айланып кетейин энекебай, жардам кыл, деп ичинде жалынып жалбарып, жан аракетке түшүп жатты аял. Ал ушинтип кирерге тешик таппай айласы куруп турганда, Сайрада өктөм үн катты. Алымкан! Селт этип чочуп кеткен Алымкан. И жеңе, деп ийгенин өзү да билбей калды. Аны укканда баятан тоодой болуп, жогортон карап отурган Сайра өзү да чочуп кетти. Алымкан экөө тиктешип калышты. Бир топтон кийин Сайра: «Я, Кудай каары!» деди. «Сен сүйлөйт турбайсыңбы?» Анын бу суроосунда кубануу эмес, бир кылмыштын бетин ачып алгандай кекээр бар эле. Алымкан көздөрүн алайтып: «Мен өзүм да түшүнбөй калдым» дегендей ийинин кошуруп, колдорун жаңсады. Сайра аны кыйгачынан тиктеп, таңдайын шыкылдатты. «Деги адамдар эмне болуп баратасыңар, я? Ботом, жапжакшынакай тилиңди катып, алчы мөөрөйүң эмне? Я?» Алымкан эмне дээрин билбей, адатынча эле Сайраны алайып тиктеди. Ичиндегинин баарын көзүнөн окуп жаткандай, кайра эле көзүн ала качып, ылдый карады. Кайненеси Бүбөне көз алдына келе түштү. «Апаке, мени кечир. Мени кечир жараткан. Эмне кылам? Бул аялга эмне дейм? Мага жардам керек. Апаке, жардам керек», деди, ичинде жалбарып. Ушул абалда алар канчага отурганын билбейт. Бир убакта ал мелмилдеген жымжырттыкты байкады. Жанарагы эле какылдап какшап жаткан Сайрада демин катып, тилин жутуп алгандай, ортону дүлөй тынчтык уялай түшкөн болчу. Бул Алымкандын тулку боюн ого бетер чымыратып жиберди. Башын ылдый салып, көйнөгүнүн этегин кармалаган боюнча Сайрадан сөз күтүп, дагы бир далайга отурду. Тээ бир окумда анан күнөөкөр кишидей башын акырын көтөрүп Сайраны карады. Сайра жарым жартылай ачык турган эшиктен сыртты карап, кирпик какпай нес болуп отурган болчу. Алымкан да ошол жакты карап, бирок эч нерсе көрө алган жок. Ордунан туруп сыртка чыкты. Аңгыча үйдөн Сайранын жедеп кулакка сиңип бүткөн ачуу чаңырагы чыкты.
Алымкан үйгө кирип келип, төрдө отурган боюнча чалкасынан жыгылган Сайраны көрүп, «Жеңе! Жеңе!» деп кыйкырып жиберди. Ордунда айланып тегеренип, карбаластай түштү да чуркап келип Сайранын башын көтөрдү. Эмеле эси карды соо, какылдап сүйлөп жаткан Сайранын мойну ашы шалактап, көзү аңтарылып калыптыр. Кайра жаткыра калып, сыртка атып чыкты. Көп өтпөй эле үйгө аялдар чуркап кире башташты. «Койкой, каран күн, дагы эмне болуп кетти, я?» деген Асанбөө биринчи болуп жетип келип, манжаларынын учу менен Сайраны бетке чапкылап, коюн колтугуна колун сойлотуп, денесинин ысык суугун текшерип жиберди. «Жийде кайда? Чакыргылачы, тамырын кармасын, болгула!» деди. Баарынан улуу байбиче Сайранын абалын көрүп эле. «Тегеректебей ары тургулачы, кичине дем алсын!» Жардангандар ары боло беришти. «Ай, жийде ылдый кайылга кеткен, үйүндө эмес!» деди аялдардын бири. «Суу чүпүрөк алып келгилечи, башын бийиктегиле!» Келиндердин бири жыйылган жүктү бузуп жиберип, төшөк алып келип, Сайранын башына экөө-үчөөлөп жаздай коюшту. Алымкан чоң кесеге мелт калт кылып суу, чүпүрөк алып келди. Байбиче чүпүрөктү сууга малып алып, Сайранын бети башын, мойнун, көкүрөгүн сүртүп, Алымкан баш болгон аялдар үрпөйүп карап турушту. Байбиче антип убараланганы менен Сайра дале баягы боюнча эс учтан танып жата берди. «Капырай, жийдеден башка тамыр кармар киши жок экен да, Кара терге түшүп кеткен байбиче ушинтти. «Я, Сайра, эмне болуп атасың? Капырай, аччы көзүңдү. Бирдеме чагып алган жокпу, я?» Асанбөө Алымканды карады. Заматтын ортосунда соотуруп эле ушинтип калган Сайраны карап, көз алайып турган Алымкан тал төбөндөй болуп, «Жок» деп сүйлөп жиберди. «Жакшы эле отурган, сүйлөп атып эле жатып калды». Сайраны тегеректеп, жарданып карап турган аялдар эми Алымканды карап калышты. «Кашак!» Бул Сайраны кармалап отурган байбиченин таң калганы эле. Ыңгайсызданып, күнөө кылгандай кымырылып кысына түшкөн Алымкан бир убакта: «Апей, мен эмне коркок билиш болом, же менин сүйлөгөнгө акым жок бекен?» деп чыйрала түштү да: «Анча эмне карайсыңар? Мени же өмүр бою дудук болуп өткөнүмдү кааладыңар беле? Кудай өзү алган өндү кайра берди өзү?» деди маңкайып. Ошондон кийин гана аялдарга жан киргенси түштү. Шыпшынган көөң-шыбың үндөр угулду. «Кагылып кетейин, ооба, Кудайым берем десе берет ошентип. Алам десе алат. Могу бечараны карабайсыңбы?» «Укмуш-ай, жеңе, кандайча болуп үнүңүз ачылып калды?» «Ой, кое тургулачы, бири өлүп атса, бири күлүп атат болбой. Бу Сайра жеңемди эмне кылабыз?» Ошондон кийин гана аялдардын көңүлү Сайрага ооду. «Эркектер кайда, я?» деди байбиче. «Кыз-мончокту издеп кетишпедиби көбү? Кыз-мончокту жылан болсо, жыланды кармаган жерден ким көрдү кылабыз деп, бир тобу камданып алып, өзүнчө аттанып кетишти окшойт». «Койкой, кимдер экен алар?» «Сайра жеңемдин иниси, чоң акем, дагы бир тобу». Алымкандын эсине кыз-мончок түшүп, бейкапар уктап жаткан жеринен бечараны таап, ким көрдү кылыша тургансып, өңү бузулуп кетти. Сайраны жек көрө карады. «Өз үйүндө жатып өлбөй, бир жагынан да ушунуку өттү», деди ичинде. «Эзели келчү эмес эле, мурду жыталгансып, эмне келди десең? Булго ичерин ичип, жерин жеди. Тиги эне сүтү оозунан кете элек байкуш эмне болот? Ойгонуп алып, коркуп жаттыбы экен? Эми эмне кылам?» Алымкан кыз-мончок уктары менен үйгө барып уйсаап, сүт бышырып, шорпо шилең жасап келе калайын. Айыл тынч болсо, үйгө деле алып кете берем, деп чыккан болчу. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, минтип түшкө кирбеген окуя болуп кетээрин кайдан билиптир? Эмнеси болсо да такыр бүтпөчүдөй болгон ушул абалдан тезирээк чыгууну ойлоно баштады. Сайранын жанына тепейип отура калды эле. Кантсе да бүү кемпирдин келини дештиби, же заматта тил бүтүп калган аялдан бир укмуштуу нерсени күтүштүбү, жанындагылар артка кетенчиктей беришти. Айткандай эле чөк түшүп отурган Алымкан көздөрүн жумуп, бир топко чейин күбөрөнүп, ыргалып отурду да
деп узакка бүркүп дем сала баштады. Отургандар бири-бирин карашты. Анткени ушунча болуп, Алымканда мындай өнөр бар экенин билишкен эмес. Бүбөне тирүү кезинде Алымкан тепилдеген, анча-мынчага маани деле бербеген, бирок шамалдай тез кыймылдаган келин болчу. Кийин кайненеси өлгөндөн кийин тил ооздон калып, түйтөйүп, жүдөп, санаадан кичирейип, бир түрүү жанжүрөттө болуп, элдин катарында саналса саналып, саналбаса унутулуп деле калган. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, күйөөсү да апамды нараазы кылгансың деп таарынымыш болуп жүрүп, коңшу айылдагы жесир келиндин үстүнө кирип алган. Андан да 2 балалуу болду деп айтышат. Алымкандан туулган кызы күйөөдө. Бир уулу айылдын жашоосуна алымсынбай, жер кезип кеткенден бери дайыны жок. Жада калса, чоң энесин жерге бергенге да келбей калды. Колундагы уулу колдойгону менен берсе ичет, урса өлөт болуп, акыл эс жагынан оорукчан. Ошентсе да кыйын кезде апасына караан бутак болду. Канча рет Алымкан жанынан аша кечип, өлүп алгысы келип, бирок ушул бечараны кыйбай, ушуну аяп, ушул үчүн эле жашап калган. Канткен менен боорукер апасы отуруп алып, кээде өңүлдө уйлаган кездерде колдурап кошо ыйлап, апасын сооротуп, кучактаган болот. Эртең менен уйду бадага жеткирип, кечинде тосуп айдап келет. Музоо аркандап суу алып келгенге жарайт. 2-3 рет атасы алып кетти эле, кайра качып келе берди. Сыртына чыгарып айта албаса да, баласын бооруна бекем кысып, дилинде: "Ай балам, бала бакыралуу жесир катын экөө сени жакшы көрүп жатат дейсиңби? Мал бактырып, отун суу алдыргылары келип жаткандыр да. Ырас эле келипсиң?" деген болчу эне. Эми да сырттан кирип келип, үйдүн ичиндеги толгон аялды көрүп, томсоро түштү. Анткени акыркы убактарда булардын үйүнө жамандык болгондо гана эл чогулуп калган. Чоң энеси өлгөндө, андан кийин апасы тилден калганда, атасы кеткенде. Көп аялдын арасынан апасын издеп, чалкасынан жаткан Сайраны, ага дем салып отурган апасын көрүп, босогодо боп-бою отуруп калды. Бир убакта Сайранын манжалары кыбырап, буту колу дирдилдей түштү. Акырын унтуп, кыңкыстай баштады. Эсинен келип атат, деди келиндердин бири. Акыркы рет дем бүрккөн Алымкан чарчап, деп шалдайып отуруп калды. Сайра көзүн ачты. Биринчи жолу көрүп, же тааныбай жаткансып Алымканды, анан өзүн тегеректеген аялдардын улам бирин бүшүркөй тиктеди. "Эсиңе келдиң байланайын." Алымкан туруп кеткенден кийин Мыскал байбиче Сайрага жакын жылып отурду. "Ботом, эсибизди чыгарбадыңбы?" Сайра анда деле үн чуккан жок. Эмне болуп кеткенине түшүнбөй, эч нерсени эстей албай жаткандай жалдырап жата берди. Алымкан сыртка чыкканда караңгы кирип калган. Ай сүттөй жарык, тоо тараптан желпилдеп, айдарым жел уруп туруптур. Чекесинин терин, жеңинин учу менен арчып, мойнундагы бүчүлүгүн бошотуп, таза абадан кере жутуп, бейиттер жакты карады. Жан айылга жакын, баягы Акбаята отурчу элик жондун үстүнө келип токтоду. Ай нуруна чагылышкан ак денесин үстү-үстүнө ороп, тоголоктогон калыбында бут үйнөнүн жүрөгүн тыңшап жаткансып, болгон дитин теребелге түшүп, кызманчоктун үнүн дагы бир жолу уккусу келип сак жатты. Атын атап чакырып, кыткылыктаган наристенин күлкүсү бирок кайра экинчи кайталанган жок. Өзү да бир канча жолу белги жиберди. Жооп бермек турсун, кызманчок аны укпай дагы, таптакыр эле ичинен кулпуланып, бекинип алган сыяктанды. Бул мамиле жандын жан дүйнөсүн ого бетер жанчып таштады. Жана күндүз бир ыгын таап, элден суурулуп чыгып, Бектемирдин артынан жөнөбөгөнүнө өксүдү. Бу кезде Бектемир жыландардын ордо мекени жинди чапка ичак жетип, бир учуна бир ат чабым, ал эми түйүнө учу кыйры жок сыяктуу туюлуп,
жерди экиге бөлүп турган жараңканы жээктеп, кээде «Жан! Кызмончок!» деп тоо арасына жаңырык сала кыйкырып, Капилет бирөө жарымчыга калчудай арты-артына каранып, бар дабышка кулак түрүп бараткан. Ак туягы кээде кошкургатып, кош кулагын тикчейте үркүп кетип, кээде окурана ооздугун чайнап чакчаңдап, ээсинин гана көңүлүн кыялбай бараткандай эле. Ан сайын Бектемир «Чү! Чү!» деп теминип, оңду солду камчыланат. Бу жинди чап тууралуу ал бала кезинен билчү. Эс тартканы деле канча курдай, бул өйүзүнөн тиги өйүзү аркан боюндай аралык жаткан жараңканы алыстан кызыгып карап өтчү. Жанында мукан өңдүү достору бар кезде биринен бири өтүп эрдемсишип, аттарын тээ ары жакка байлап, же тушап коюшуп, жараңканын жээгине жакын келишчү да, боортуктуп жатып алып, төмөнгө көз жиберишчү. Төмөндү карай таш кулатышып, таштын колдурап, солдурап кетип бараткан өнү канча убакыттан кийин токтоор экен деп санаша турган. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 50, 100. Оме, 100 болду. Жок, ашты деп чурулдап атышып, бир убакта кызыктары тарашуу экен, же чындап эле сырдуу жараңканын сүрүн сезе башташчу эле, айтор бу жерден кеткиче шашчу. Кээ бирлери ошондон кийин 2-3 күн ооруп калышып, ата-энелери бүбө энеге демдетип, домдотуп жатып, айыктырып алышар эле. Кокуй, жинди чапка силерди шайтан айдап бардыбы? Барбагыла экинчи. Каран күн, жер койго түшүп кетсеңер эмне болот эле? Деп айылдыктар коркутуша турган. Айткандай эле дайынсыз жоголгон жандыктарын издеп, акыры таппай калганда, жер койго түшүп кетсе керек. Эмне кылалы эми? Буйругу жок мал экен. Жакшы эле издедик деп отуруп калышчу. Балдар анда деле ишенип, ишенбей кала беришчү. Кийин кеч күздө эл Асылбектерди таш бараңга алып, өрттөмөк болуп турган маалда Жандын бир ордо жыланды дарыядай агызып алып келип, айылды каптатып жибергенинде, ордо жылан дегендин чыны менен эле боло турганына ишенсе, жыландардын мекени жер койдо экенин үйлөнгөндөн кийин келинчегинен уккан. Кызмончокту түз эле ушул жерге издеп келгени да ушундан улам болчу. Жан ылдыйлап күмбөздөрдү көздөй бет алды. Анткени айылга бу жерден түз алып бара турган кыска да, ыңгайлуу да жол ушул болчу. Ал бүбөненин мүрзөсүн тааныды. Мындан бир канча жыл мурун маркум энени акыркы сапарга узатып, сөөгүн көтөргөн эл кыр өйдө чыгып баратышканда, «Тигине байкуш энени көмгөн алып баратышат» деген кызмончок. «Ыйлап жатасыңбы?» Жылан каректеринде жаш кылгырган кызды аяй караган. Кызмончок эки ийинин солкулдатып көпкө ыйлаган. Жан анын ийинине башын коюп, мойнуна жарым-жартылай оролуп кучактаган. Бул анын соороткону болчу. Адамдар да, айбандар да бул жарык жашоого бир эле жолу жаралат. Эми бүбөне тирүүлөрдүн арасына эч качан келбейт, деген кыз. Анын артынан качандыр биз барабыз. Мен да ушинтип кетем. Бирок бир жакшы нерсе эсине түшүп кеткендей, кыздын бошоп, болбурай түшкөн муун жүүнү тириле түшкөн. Бирок адамдар өздөрүн Кудайдын кудурети менен миңдин бири бул жашоого кайра кайтып келет деп жооткотуп, алдап жашашат. Кантип? Кыз ийинин коушурган. Билбейм. Балким мурунку жашооңдо сен адам болгондурсуң. Бул божомол жыланга майдай жаккан. Андан аркысын уккусу келип, тирмие тиктеген. Балким же аны адам эне төрөгөндүр. Экөө тиктешип калышкан. Ишенип алдыңбы? Жөн эле айттым. Жөн эле ой бул. Бүбөненин жанынан өтүп баратып, ушуну эстеди Жан. Эненин бейитинен анча алыс эмес жерге жаңы мүрзөлөр кошулганын көрдү. Балким бу жерге кызмончоктун ата энесин көмүшкөндүр. Ушинтип ойлоп кылчактай калды жылан.
бирок ички каалоосу бат эле аны андан ары жетелеп, алдыда бир жакшы нерсе күтүп жаткандай туюм берип шаштырып туруп алды. Эмнегедир эмеле жанчылып турган жан дүйнөсүн, денесин бир жагымдуулук уялап, маанайы жакшыра түшкөнүн сезди. Ал кызмончокко жакындаган сайын ар дайым ушундай жагымдуулукту сезер эле. Чындыгында эле жан Алымкандын үңкүрүнө, уктап жаткан кызмончокко жакындап келаткан болчу. Үңкүрдүн так үстүнө жеткен кезде жакын эле жерден өзүнө тааныш илеп келди. Кызмончоктун элеби? Башкача бир элеп-желеп болуп, боору жерде эмес, абада учуп бараткандай сезим келип кетти. Аңгыча тээ ылдыйтадан өзүн утурлап, этек жеңи делбектеп келаткан жалгыз караган көзүнө урунду. Кызмончокпу? Деди жан. Андан ары токтоно албай кетти. Кудум аткан октой алдыга окторулуп, ошол караганды карай алып учуп, үңкүрдүн оозун жапкан адам бою өскөн боз чийлерди шуудурата алып учуп баратты. Ушул иримем кызмончоктун так үстүнөн өтүп баратып, бүт тулку бою ысып күйүп, кудум отко кирип чыккандай алоолонуп кетти. Анда бакыттан башы айланып кеткенде гана ушундай учур болчу. Көзүнө алиге карагандан башка эч нерсе көрүнбөй, кулагы укпай, кубангандан кышылдап унтуп жиберди. Бирок улам барган сайын боюндагы эмелеки жыландын элеби сууп, эмнегедир эмелеки сезим артта калып бараткандай сейилдей түшкөнүн байкады. Караганда кызмончокко окшобой, башкага куулуп бараткан сыяктанды. Күү менен келаткан тулкусун араң токтотуп, ылдыйда келаткан аялды шоңшоюп карап калды. Ал Алымкан болчу. Жан аны тагынып деп тызылдап ийди. Ызадан ичи өрттөнүп, гүлгө айланып бараткандай сезилди өзүнө. Алымкан жакындаган сайын анын эмелеки кубанычын, үмүтүн, ишенимин бүт ушул аял уурдап алгандай жек көрүп кетти. Бирок аялдан оолактап алыстан өттү да, андан ары Бектемирдикин карай кетти. Алымкан үңкүрдүн оозуна келгенде тамагын кырып, акырын жөтөлүп койду. Кызмончок чучубасын деген эле. Ичкери кирип, ширеңке күйгүзүп, кызмончокту карады. Күкүрттүн жытын сезгендей, келин көзүн ачты. Жеңе. Мен, коркпо. Алымкан көтөрө келген чырагын жандырды. Кайсы убак болду? Эл жатар убак. Курсагың ачтыбы? Жок. Тура кой. Бир тик азык ала келдим. Өзөк жалгап ал. Кызмончок өйдө болуп отуруп, бирок алдыга келген тамактан алып жей албай кайсактай түштү. Кол жуйсуңбу? Деди Алымкан. Келин он чыккан жок. Суу ала келдим. Азыр колу бетиңди жууй тур. Анан эл жаткан маалда үйгө баралык. Жуунуп тазаланып аласың. Экөө сыртка чыгышты. Жеңе, айылга түшпөйм, деди кызмончок, колу бетин жууп жатып. Анан ушу жерде жата бересиңби? Жок, кетем. Кайда кетесиң? Кайда? Билбейм, деген кызмончок коркуп кеткендей Алымканды каруудан кармай калды. Жеңе, бирөөлөр келатат. Алымкан кызмончок көрсөткөн тарапты карап, көзү жетпей жаткандай бүшүргөй калды. Кир чылдам, деп шашып калды. Бирөө кармап калчудай келин жан талашып кире качты. Артынан кирген Алымкан чыракты үйлөп өчүрө койду. Эмелеки жан кирип, жандана түшкөн үңкүрдүн ичи кулак мурун кескендей жымжырт боло түштү. Ошондон го же корккондо ошондой катуу кагып калабы, жүрөктөр кабынан ыргып кетүүчүдөй катуу кагып, дүрсүлдөгү атургай бири-бирине угулуп жатты. Аттардын дүбүртү, кош куругу, адамдардын коор соору буларга жакындап келди. Ошу жерден көрдүңбү, Мыкан? Деди сырттагылардын бири. Ооба, 2-3 караан болчу. Ылдый түшүп кеткен жокпу я? Жок, түшсө деле узап кеткидей болгон жокко.
Ашып кетсе 10-15 эле кадам ары. Ушинтип кооурап жатышты атчандар. Токтогулачы, деди аңгыча токтолуп калган адамдын үнү. Күкүрттүн, майчырактын жыты келип атабы? Я. Абылайдын үнү болчу бул. Жымжырт боло түштү. Келип атат, деди аңгыча бирөөсү. Айлана тегерекке көз чаптырып, жыт алып, тыңшап жатышкандай кайрада жымжырт болуп калышты. Кызмончок Алымкандын билегин кошколдоп мыкчый кармады. Алымкан чөк түшүп отура калып, алакан жайып жиберди да адатынча артка алдыга ыргалып дуа окуй баштады. Кызмончок анын кебетесин көрбөсө да, чийдин арасынан арам-тарам кирген айдын жарыгынан чайып алып отурган сөлөкөтүн көрүп жатты. Алымкан эми намазга жыгылган өңдүү жер сүзүп, көпкө чейин ошо калыбында былкылдабай жатып кайра турду. Ушул убакта Абылайдын «Кырга чыгалычы?» дегени угулду. Демим кысылып кетти да. Сырттагылардын дүүртү арылап, коору эми жогору жактан угула баштады. Кызмончок караңгыда бу жерде жалгыз жүрө албайт эле. Мал сал издеген бирөө жарым го. Чарчаңкы бу жерден тез эле кеткиси келип жаткан тарезде ончукту Абылай. Эртең менен эрте чыгалы анда, балким Бектемир таап келгендир, деди Макан. Артык аталар өзүнчө кетпеди беле? Бирок алар жыланды таап өлтүрөбүз деп жатышкан. Кызмончокту да. Андан аркысын айтпай токтоп калды. Жакшылык эмне кечикти, я? Деди Абылай. Тигине кел атат. Артта калган жакшылык тумшуктан бери чыга калды. Артынан эргиген ит тамак аштын жытын алып, түз эле үңкүрдү карай шимшилеп жөнөп кирип келди. Адегенде алдастай түшкөн Алымкан иттин алдына бир үзүмет таштай койду. Ит ап эттирип сугунуп жиберери менен дагы бир үзүм, анан дагы бир үзүм таштады. Айткандай эле керелди кечке курсак ачкан ит аялдарга бат эле үйүр алып, дагы тамак үмүт этип босогодо жатып калды. Аңгыча сырттан Абылайдын «Аттан алып балдар» деген үнү чыкты. Эми калган иш Кудайга аманат. Дүүр тузап, ковур соогур акырындап алыстап барып угулбай калды. Сыягы атчандар кырылдый түшүп кетишти окшойт. Жан Абылайдын короосуна кирди. Бул үйдүн короочусу Бектемирди ээрчип кеткендиктен жыландын алдын тосуп, баягыдай ажылдап чыккан. Үйдүн эшиги ачык экен. Жылан киши кара чыга калса, жашынууга ыңгайлашып, тамдын бурчу менен жыбылжып сойлоп келди да, босогонун сыртында туруп, ичкери кулак түрдү. Ботом, Алымканга эмне бардың? Деди. Сайрага жан тарткан мыскал байбиче. Бечара кемпир өлгөндөн кийин ал үйгө киши деле кирип чыкпай калбады беле? Башынан эле жин шайтандар бар экенин билесиң. Болбосо карабайсыңбы? Канча жылдан бери дудук болуп калган неме тигинтип сайрап, анын ордуна сенин жатып калганыңды. Ошону айтсаңыз, деди Асан бүү. Шайтан азгырып бараган го жеңемди. Капырай, түштө эле тал төбөмдөй болуп сүйлөп аткан. Жылан босогого жакын келип, үйдүн ичине көз жиберди. Калыңдап катталып салынган төшөктө сайра шып титиктеп, үн сөзсүз жалдырап жатат. Жанында мыскал, Асан бүү, Алмаш, Сейне. Алардан ылдыйракта Чынтемир башын жерге салып, мурдун шуу тартып ыйлап отурат. Капырай, эркектер келсе да жакшы болот эле, жоо чапкансып, айылда колго илинер бирөө жок болуп калат деген эмне шундук, я? Жоо чапкандай дейсиз да, жеңе? Андан да жаман иш болуп атпайбы? Дээринен кыңылдап акырын сүйлөгөн Зейнеп бусаамда ушинтип созолонуп койду. Аңгыча көчө өйдө келаткан бир топ атчандардын үнү угулду. Жан заматта көздөн кайын болуп, көңдүн арасына кирип кетти. Чынтемир келаткандарды отурлап чуркап чыкты. Атасын аттан түшүрүп, атты мамыга алып барып байлады. Бектемир келдиби? Деди Абылай. Эртеден бери ыйлаган уулу эки ийинин солкулдата олутунуп, таңдайын эттирди да, апам тилден калды, деди. Эмне дейт? Дагы эмне болуп кетти кокуй?
Абылай чапанынын эки өңүрүн делбектете үйдү карай чуркады. Кирип келип эле тили оозу жоксун алып жаткан аялын басып жыгылды. Сайраш, Сакиш, о Кудай, ой эл журт, Сайраш! Капырайып отум, Сайрашың жакшы эле, деди мыскал. Муну укканда Абылай эс ала түшкөнсүп, сыңар тизелеп отурган калыбында мыскалдан дагы жакшы сөз уккусу келгендей карады. Тиги Алымкандыкына барган экен. Кудай каарылардын кичине бирдемеси чарпып кеткенби, жыгылып калыптыр. Анан? Тиги келин дем салып атып эсине келтирди? Ким? Алымкан. Тил бүтүптүр капырай. Заматтын ортосунда эле ага тил кирип, мунун тили буулуп. Абылай ызырынып ордунан тура жөнөдү. Эмне кылып турал? Ой, ким билет эмне кылганын? Ай, уул токто, бери кара, деди сыртка бет алган Абылайга мыскал. Азыр Алымканга барган менен пайда жок. Эртең деле күн бар. Андан көрө өйдөгү айылдан молда алдырып, дем салдырбасаң, бул бечарага убал го. Баятан ошонте берели десек, колго илинер бир эркек жок. Абылай уулуна карады. Касенди чакырчы. Чынтемир чургап чыгып кетти. Абылай аялынын буту колун кармалап көрдү. Абышкасы келгенде ого бетер эреркеп ыйлап, бирдемени эле айтып жаткандай кыңылдап жатты Сайра. Бечара уулун сурап жатат окшойт, деди мыскал. Кел атабы? Абылай аялын карап, болбурап башын чайкады. Тигин издеп жинди чапка кетиптир. Келип калат. Муну укканда Сайранын көздөрү алайып, деп кекештенип, дем алган сайын көкүрөгү солкулдап, көтөрүлө калып атып эле эстен тангандай тынчып жатып калды. Касен! деп бакырды Абылай. Касенди чакыргылачы. Жылан болсо Бектемирдин жинди чап тарапта экенин укту да, жер койду карай зыпылдады. Анткени жыландардын мекени болгон ошол ордо тууралуу кыз далай жолу кызыгып, ошол жерди көрсөтүп келүүсүн сурана берчү. Кызыгат эле. Демек, кыз мончок мени издеп чыгып, Бектемир аркасынан кеткен турбайбы? Оюна дароо ушул келди. Бул убакта кыз мончок Алымкандын өңкүрүндө бет маңдайында жаткан итти тиктеп катып отурган. Аңгыча ит ээсинин узап баратканын билип, ордунан турду да үзүм эттен дагы эле үмүтү үзүлбөй жаткандай алмак салмак карап алып, өңкүрдөн чыгып, арсылдап үргөн боюнча айылды карай чымын куюн болуп кетти. Алымкан иттин арсылдагы алыстаган кезде шыбырап: Кутулдук окшойбуз. Тура кой, үйгө баралы. Бүрүшүп отурган кыз мончок үндөбөй башын чайкады. Ук мени, кыз мончок. Алы күчүңдү топтоп, шорпош элең ичип ал. Жыгылып калсаң ит кушка жем болосуң. Караңгыга көзү көнө түшкөнгө Алымкан бу жолу ширеңке чакпай эле буюм теримин капка салып, жонуна көтөрүп ала койду да: Тур эми. Экөө айылды карай түшүп келатышты. Бир колуна комузун көтөргөн келиндин көздөрү караңгылап, мас немедей кээде темтеңдей түшүп келатты. Кыз мончок! Аңгыча ушул үн кулагына шак эте түштү. Бектемирби? Артына кылчайып карады. Жым-жырт. Бул чын эле Бектемирдин үнү болчу. Ак сүттөй жарык. Бектемир жараңканын кылдаучуна жеткен кезде аты үрпөңдөп, үркүп кетти. Жедеп, ойго чөмүлүп, бош келаткан жигит ак туяк кош аяктап тура калганда аттын башынан кантип ыргып кеткенин өзү да байкабай калды. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй калган жигит жыгылган жеринен тура калмак болуп, бирок канча убдулганы менен тулку боюн жылдыра албай жатты. Отурган боюнча айлана тегерегине карады. Жүрөгү солк эте түштү. Жардын кылда учунда отуруптур. Көздөрүн жумуп, өзүн өзү жооткотуп жиберди. Баары жакшы. Азыр турам. Баары жакшы болот. Бирок туруп кете албасына көзү жеткенде гана бир күрсүнүп алды. Бу жерден жүрмөлөп болсо да эптеп арылап, түзөңдү карай жылып алууну ойлоду. Бирок канча убдулганы менен ордунан жыла алган жок.
эки колу, көкүрөгү, ийни, мойну башы эле алдыга жүткүнүп, белден ылдыйкысы жерге матап байлап койгондой эле. Ак туягын карады. Чылбырын сүйрөп алда кайда кетиптир. Бир гана ишенгени ошол болуп калды. Адатынча жардамга келсе, куйрук чалына, үзөңгү чылбырына эптеп жабышып, бу жерден оолактап кетпесе болбойт. Мо, ак туяк! Ал үнүн канчалык катуу чыгарган сайын астындагы шагыл көчүп, шагырап ылдый куюлуп кетип жатты. Жерди сыйпалап, колуна илинер бир нерсе издеди. Шубак менен майда чөптөн башка эч нерсе жок эле. Жер кыртышы борпоң, боз топурак болгондуктан бетиндеги чөп жарын бир аз эле катуураак тартсаң, отурган жериң менен кошо көчүрүп, жер койду карай алып кирип кетчүдөй араң турат. Бектемирдин заманасы тарып кетти. Биринчи эле оюна апасы келди. Эмне эле күйүп бышып, азап тартып куурайт десе, ушундай болорун байкуш апам сезген окшобойбу? Апа кебайым, кечир мени. Карегине каканактап жаш тегерине түштү. Аны сыртка чыгаргандан намыстангандай, кайра ичке жутуп, башын чалкалатып, асманды карады. Айдын толуп турган убагы тура. Ошого болсо керек. Жылдыздар да бүгүн башкача бадырайып, көзгө толумдуу, даана экен. Же асман дайыма ушундай болду экен. Эс тартканы жалгыз кызмончоктон башканын баарын байкабай, көрбөй, укпай калганын сезди. Балким кызмончокта ушулайды карап отургандыр. Деген менен ушунча убарага салганы үчүн ага чын жүрөгүнөн таарынып, жек көрүп кетти. Апасынын: «Ай, бала белде, аял жолдо балам. Бул болбосо башкадан багың ачылар. Ушуну бир билип, эсиңе тутуп жүр. Бу сага катын болуп жыргатпайт, айтып коеюн. Алдыда эмне күтүп турганын кайдан билесиң?» дегенин эстеди. Ошондо апасынын уккусу да келбей, тескерисинче ага: «Апам эмнеге эле ушинте берет? Мени жакшы көрсө, мен жакшы көргөн адамды деле жакшы көрбөйбү? Мен эми кызмончокту сүйгөндөй дагы бирөөнү кантип сүймөк элем? Деги ушу апам менен атам качандыр бирөөнү же бири-бирин сүйүп көрүштү экен? Сүйүү эмне экенин, жок дегенде алардын бу жашоодо жүрөктөрдө бар экенин билишет болду экен», деп таарынып да аяп да койгон. Ак туяктын кошкорого дүпөдүп эткен дабышы алда кайдан уголду. Айткандай эле ээсин карай беттенип калган болчу. Бектемир кайрада турууга аракет кылды. Ылдыйды карай шыгырап, алдынан шагыл куюлду. Ак туяк аркан бою жакындап келди. Бирок адатынча ээсин жыттагылап, ары жак, бери жагына чыгып жапакештенип жетип келбей, алдан эден корккондой кулактарын тик чийтип, көзүн чакчайта кошкуругатып, оочуроок туруп калды. Жардан коркуп атабы? Жок, коркпойт эле. Анда эмне? Ушундан улам Бектемир бу тегеректе бирөө жарымдын бар экенин билди. Ким болушу мүмкүн? Ким? Жүрөгү кабынан ыргып кетчүдөй дүкүлдөп, тулку боюн кара тер басып кетти. Кызмончокпу? Жок, анда ак туяк үрпөйт эле. Жыланбы? Жан. Айланага кулак төшөп акырын, бирок өктөмүрөөк унчукту жигит. Анын будоушунда: «Эмне жашынасың? Чыкпайсыңбы бери?» деген маани бар эле. Ак туяк турган ордунда кайрада жер чапчып, кош куругатты. Атүгүл азыр шарт артына бурула качууга комдонуп, кыйгаштай калып жатты. «Жан, кызмончок!» Так эле жанынан сол жагынан шырп эткен дабыш чыкты. Бектемир жалт карады. Жан эмес. Андан алда канча чоң, алда канча ыраңы суук, кара чаар жылан экен. Тостогой, жансыз, жагымсыз көздөрүн Бектемирден албай, тешетиктеп, аны карай акырындан жылып келаткан. Бектемир аны көрөр замат тигил да кыймылын токтотуп, бирок башын көтөргөн боюнча катты да калды. Экөө тиктешип калышты. Кара чаар жылан ачекей ичке тилин чыгарып, соймоңдото калып жатты. Бектемир да кирпи кирмебей жыланды карап турду. Кокус кичине эле карайгы огунан тайып кетсе, кара чаар жылан ай буйга келтирбей, так эле кекиртектен алчудай туюлду ага.
Ак туяк кудум чыңырып алгандай ачуу азынап жиберди. Анын бул үнү алда кайда тарап, жаңырып барып басылды. Адам баласынын акыбалын алсыз болуп турганын билген сымак, жыландын турушунда кандайдыр менменсинүү, өзүнө өзү ишенүү, ананда бу чөйрө, бу жер меники деген сыяктуу бой көтөрүү бар эле. Жатып өлгүч атып өл деп Бектемир тура калып, жылан менен кармашкысы келип кетти. Ордунан тура албай, очорулуп отуруп калганына ызасы жанына батып кетти. Ал жыланга жөн эле каршылык да кыла албаган бечарага айланып, алсыз жем болуп берем деп эч качан ойлогон да эмес. Антсе да дагы бир ире турууга аракет кылып көрдү. Бусаам алдындагы шагыл шагырап көөрө куюлду. Денеси болсо дали ордунан жылган жок. Катуу күрсүнүп алды жигит. Жанын сыйпалап, жок дегенде курал жарагы да жок экенине өкүндү. Ак туяк түпүлдөп, дагы арылап барып токтоду. Ооздугун чайнап, жер чапчып турду. Эки тизгин бир чылбыры жерде сүйрөлүп, кош чырактай балбылдаган эки көзүнөн жаш агып ыйлап турду. Ким бирөөлөрдү жардамга чакыргандай, башын толгой, аяаламга үнү жетип, дагы бир катуу азынап алды жаныбар. Ушул тапта анын көзүнө дагы бир укмуш нерсе урунду. Аппак айдын алтын нуруна чагылышып, Бектемир менен Карачаар жыландан анча алыс эмес жерде ирелеңдеп, аларды карай алып учуп күйүп аппак жылан келатат. Ак туяк жанды тааныды. Кубангандай, Бектемирге сүйүнчү айткандай, жандан жан сууга сурагандай, окурана жер чапчып азынап жиберди. Кап ортосуна чейин тура калып, айланага көз жиберген жан жар учунда отурган Бектемирди тааный койду. Анын жанында эле шоңшойгон Карачаар жыланды да көрдү. Боору жерге тийип тийбей, зыпылдаган боюнча эми түз эле ошолорду көздөй бет алды. Бирок азыр тиги экөөнүн кимисине жан тартып келатканы анын өзүнө дагы табышмак эле. Келаткан табышты Карачаар жылан алда кайдан сезип, эмнегедир мойну башы диртилдеп кетти. Жыландын башкача октоло түшкөнүн байкаган жигит козола турган учуру келди окшойт деп жоруду. Бирок ага каршылык кылууга, сактанууга эки колунан башка эч нерсеси жок экенине өксүп жиберди. Ошентсе да жыланды кекирдектен алчудай кош канатын тарбайда жайып камданып калды. Жан жакындап келди. Карачаар жылан адам баласынан көз албай туруп жанды байкады. Койрогунун учун тикчийип өйдө көтөрүп, ошонусу менен алдан эни эскертип жаткандай титиретип турду да топ эттирип кайра түштү. Көмөкөйүнөн деп узакка созулонто ышкырган үн чыгарды. Бу тегеректе өздөрүнөн башка үчүнчү дагы бирөөнүн пайда болгонун Бектемир да сезди. Бирок айланасына кылчайып кароого мүмкүн эмес эле. Карачаар жыландан көз албаган калыбында ал да кулак төшөдү. Карачаардын ышкырыгынан айырмаланган башкачараак ышкырыкты эшитти. Каршылашыда Бектемирден көз албаган калыбында тегиге жооп кылды. Койрогу бир канча жолу көтөрүлө түшүп, топулдап кайра жерге чабылды. Бул кайым айтыштын эмне тууралуу экенин билбесе да, Бектемирге дагы бир жыландын пайда болгону түшүнүктүү болду. Атаңдын көрү кемдүүнө, деди. Заманасы тарый түшкөн Бектемир. Бирөө аз келгенсип, эми экинчиси келгенин карачы. Ажалым акыры жыландардан экен да. Бечара апам, ушуну айтчу турбайбы? Ал антип оюн жыйгычакты экөөнүн ортосунда экинчи жылан тура калды. Эмнегедир Бектемирдин ийиндери, моюну, каруу эттери чымырай түштү. Ортодо турган жыланды ишенип ишенбей жаткандай бүшүргөй карады. Ак толкусу ай нуруна чагылышып, анын көз алдында аппак жылан жан турган. Бектемирдин денесине кан чуркай түшкөн окшоду. Ак жыланды көргөн жерден жанчыйм деп качандан бери
кек сактап, бу сапарда ошондой максат менен аттанып чыккан жигит дендароо боло түштү. Жан менен ушундай абалда, ушундай шартта жолугам деп үч уктаса түшүнө кирген эмес. Эми жигиттин чекесинен муздак тер чыгып, жагы ылдый куюлуп кетти. Ак жылан келгенде кара чаар жылан башын түшүрүп, жерге кыймылсыз жатып калды. Анткени менен эки көзү жанда болуп, бардыгына сак даяр болчу. Ак жылан ага жакындап келип, ал да жер менен жер болуп дымып калды. Экөө узакка бирин-бири тиктеп, кыймылсыз жатышты. Алардын бул көрүнүшү Бектемирге кудум эркелешип, жытташып тургандай элес берди. Эмкиси эмне болуп кетери табышмак болуп, экөөнү тиктеп отурду. Кызмончокпу? Эмнегедир Бектемирдин оюна азыр ушул келди. Кара чаар жыланга айланган кызмончок жанды атайын жардамга, же бул адам баласынын өлөр алдындагы аянычтуу абалын көрсүн деп атайын чакыргандай. Аздан соң экөө Бектемирди карай шарт бурулуп, экөөлөп кол салчудай туюм келди ага. Аларды карап турган ак туяк да абалкысындай азынабай, кошкурук салбай, жер чапчыбай, эмне болуп кетер экен дегендей алыстан акмалап карап турду. Ким-кимиси демин ичине жутуп, бир топко чейин былкылдабай турушту. Бир убакта кара чаар жылан Бектемирди беттенип, билинер билинбес жыбылжып, акырындан жыла баштады. Жан болсо жанагы эле бойдон Бектемирге аркасын салып, кара чаар жыланды беттенип жаткан калыбында былк этпей, кудум чаар жылан арбоо менен катырып койгонсуп кыймылсыз жата берди. Бектемирдин жүрөгү кабынан ыргып кетчүдөй катуулап сого баштады. Акыры жылан мени жеңди окшойт, деди оюнда. Бүттү баары, байкуш апам. Муну ойлоп үлгүрөй электе көз ачып жумгуча жан чагылгандай тездик менен шарт артына бурулду. Анын түрү ушу саам таптакыр башкача суук, башкача каардуу эле. Аңгыча бардыгына сак келаткан кара чаарда деп кап ортосуна чейин титиреп тура калып, экөө тирешип тиктешип калышты. Ак туяк азынап жиберди. Бектемир нес болуп катты. Эки жылан бири-бирин азыр бүкүлү сугунуп алчудай тиктешип турушту. Кара чаар 2-3 жолу жандын мойнунан тиштемекке, тиштери аркайган оозун аңырдай ачкан боюнча чабуулга өтүп, бирок жан алдырбай буйтап, ал да кара чаарды кежигенен тиштегенге аракет кыла баштады. Айдын жарыгында экөөнүн арбашып, кармашып жатканы айлана тегерекке алаканга салгандай ачык, даана көрүнүп турду. Бектемир жандын кара чаардан алда канча ичке, кыска экенин байкады. Ошондуктан жумуру, олбурлуу кара чаар жылан жанды эки чайнап бир жутчудай сезилип жатты. Бирок жанага караганда чагылгандай тез, ыкчам көрүндү. Эч качан жанга болушуп, ага боору уруп, жан тартам деп ойлобогон Бектемир эми аны менен кошо алышып жаткандай, белинен өйдө кара тер басып, жан аракетке түшүп кетти. Уша азыр буттарына кадимкисиндей күч кирип, так секирип тура калсачы, аттаганат. Береги кара чаарды качырып, көк челкеден капшыра кармап баса калмак. Ордудан турганга аракет жасап, обдулуп көрдү. О, Кудай, оң бутунун учу болор болбос жан кирген сыяктанды. Бирок өйдө жагы сайдын кара ташындай болуп, ордунан такыр жылбай койду. Сол буту болсо кара манча, жансыз. Муштуму менен жер сабап жиберди Бектемир. Дагы ушу маалда эки жылан бири-бирине кудум эшилген кыл аркандай оролушуп, узатасынан жатып калышты. Кайра эле ыкчам тура калышып, бири-биринен ажырай түшүп, кайрада чырмалышып, түйүнчөктөй түйүлө калышып, кармаш катуулап баратты. Кара чаар бир убакта ак жыландан бошой түшкөн маалда эмне болсом да ала жатайын дегендей Бектемир тарапка октолуп, бирок жан алдына каршы тура калып, желкесинен чала була тиштегенге жетишип калды. Тишине илинген жыланды эми бу жерден алыстатып кеткенге аракет кылып, эки жылан бири-бирин сүйрөшүп, бир топ жерге чейин кыналышкан боюнча зыпылдап кетип калышты.
Алардын карааны көрүнбөй калганда эки ийнин таштап бошой түштү жигит. Кара чаардын кызмончок эмес экенине ишенип, ошол үчүнбү же тигилерден котулганынабы Бектемир деп ичи бүт үшкүрүккө толуп кеткендей терең дем алып эс ала түшкөндөй болду. Ары бери айланып карап, бу жерден кантип жылып кетүүнүн аргасын издеди. Ушундай учурда ак туягы келе калса гана атаганат. Эмнегедир кызмончок ушул эле тегеректе жүргөндөй туюм кайрада мээсине тык этти. Кызмончок айланага кулак түрдү. Жооп болгон жок. Кызмончок! Кызмончок! Алда кайдан жепилдеп келаткан караан пайда болду. Ким? Кызмончокпу? Улам жакындаган сайын караан даанылана баштады. Кара чаар жылан кайра келатыптыр. Эмнегедир жанында жан жок. Өлгөн экен, деди оюнда Бектемир. Каңырыгы түтөп, кабыргасы кайышып кетти. Жан! Тоону жаңырта кыйкырды Бектемир. Эси ооп сулк жатып калган жан селт этип баш көтөрдү. Жан! Жардам сурагандай да, анын өлүшүн каалабай, жан тарткандай да маанини түшүндү бул үндөн. Шердене калды. Кара чаардын артынан жөнөдү. Жанды турбай калды деп ишенип, жеңишке жеткенине корстон болуп, койкоңдоп келаткан кара чаар анын келатканын туйбай да калды. Кара чаар Бектемирдин так маңдайына келип, кап ортосунан туруп, алдыга артка ыргылып, күүлөнүп турган кезде жан анын так кежигесине жабышып, кырча тиштеп калды. Экөө кайрадан жерге кулашты. Кара чаарды тиштеген жандын жаагы карышып, кое бербегенге тырышып жатты. Бири-бирине кайрадан ала аркандай эшилишип, буралышып, бултактаган жыландар бир убакта Бектемирди да күү менен уруп өтүп, өздөрү да жарылдый кулашты. Ошол учурда адам баласынын «Аа!» деген ачуу үнү түнкү адырды бир титиретип басылды. Жардын так алдында жаранканын бул өйүзүнөн тиги өйүзүнө карай жыгылып, кудум асма көпүрөнү элестетип, капталда өскөн карт дарак боло турган. Топтой томолонгон Бектемир так ошол дарактын үстүнө келип түштү. Канча жылдардан бери былк этпей турган дарак омкорулуп кетчүдөй солкулдап барып токтоду. Бир катуу эткен боюнча унчукпай бак кучактап жатты адам. Бирок төмөндү карай аккан шагыл менен бири-бирине урунуп, тарсылдаган таштардын үнү көпкө чейин басылбай турду. Андан аркысын билбейт. Көзүн ачып эле жер койду көрдү. Азыр ушул даракты минген боюнча так ошол жер койду карай сызып бараткандай сезилип, көздөрүн кайра жумуп жиберди. Таң агарып, жерге жарык келип калыптыр. Көзүн ачкандан кийин да ылдый жакты карабаганга аракет кылды. Башын буруп артына карагысы келди эле, белинин сыздаганы мээсине жете түштү. Антсе да кайра да бир чымыркана башын көтөрүп, бактын жылама асканын бооруна өскөнүн көрүп, жүрөгү шуу этти. Бактан жогору карай киши боюнан да бийик экен. Заманасы дарый түштү. Жала маскада калган кожо жашты элестетти. «О, жараткан!» деди, ызадан өзөгө өрттөнүп. Сүйүүдөн алчушубагам ушул экен да. Же бирөөгө жамандык кылдымбы? Ууру кылып ушак айттымбы? Кайсы жазыгым үчүн ушинттиң? Жараткан! Балким бечара апамды укпаганым үчүн. Карга кузгун менен бака жыланга жем болсун дедиңби? Бу жерде дагы канчага жатаар экен. Асман жердин ортосунда асылган асма көпүрөнүн үстүндө дагы канчага чейин чыдайт. Кайсы күнү ал күчтөн тайып, ичээр суусу түгөнүп, боору менен сойлогон макулуктарга жем болуп, талп этип кулап түшөр экен. Жаага жетпей эле төбөдө шалдайган карга, кузгун, таз жорулар мүлжүп тазалап коебу? Бактын бутагында чымчыктын уясы бар экен.
Аны тээ бир топтон кийин байкады. Жумшак чөп менен жүн кошулуп, бапестеп салынган уяда 2-3 сары ооз балапан отурат. Ошол эле бутакка жакын дагы бир уяда кара темкилдери бар 4-5 жумуртка жатат. Жумурткаларды көрүп, кечээден бери оозуна наар албаганын эстеди. Өзөгү карарып, оозуна кара суу келе түштү. Анын ошол оюн окугандай, алардын так үстүндө кичинекей боз жымчык канаттарын дирилдетип, жан алы калбай ары-бери учуп жатты. Буту колун салаңдатып, бакта асылып жаткан адам баласына акырындан жан кирип, кыймыл кире баштаганын билгени, ого бетер чыйпыйы чыгып, атүгүл ага айбаат кылгандай күү менен келип, чала булат тийип өтүп, жан далбастай берди. Бектемир мыйыгынан күлүп койду. Уяга кол салар алым болсо кана. Кандай болгон күндө да бу жерде канча жатса да жанында тирүү жандыктардын бар экенине каниет кылды. Бир убакта чымчыктардын чырылдагы күчөп, муштумдайда чыкпаган макулуктардын айылында ызы-чуу түшүп кетти. Бейпаяга түшкөн чымчыктар жанагыдан да арбып, балапандардын чыйпылдагы да көбөйүп баратты. Алдан эни сезгендей Бектемирдин жүрөгү шуу этти. Актуяктын жайдак келиши айылдыктарды катуу дүрбөлөңгө салып койду. Актуяк жайдак келиптир. Каран күн байкуштардын шорук аткан турбайбы? Деген аял эркек чоң кичине дебей Абылайдыкын карай жөнөп жатышты. Элдин алды келген кезде Абылай короодо кокуйлап, кош этегин делбектетип, адатынча 2 санын чапкылап, эмне кыларын билбей басып турган экен. Таңырбай баштаган жоон топ элди көрүп эле бакырып ийди. Кара көзүм кашаяган кокуй. Жаман жорукту баштабай турчу, деди Таңырбай жөн жай эле келгенин билгизип. Баланын дайынын билейин деп эле келдик. Аты жайдак келиптир дейби? Үркүп баса берген да. Жок, ушу соо эмес го балам. Атаны эч качан таштоочу эмес. Кайдан билесиң? Балким келин экөө жолугуп. Абылай бир аз эс ала түшкөндөй болду. Оозуңа май. Ылайым эле ошондой болсо гана. Сырттан кирген эл короого чогулуп калды. Сайрагандай, деди Мыскалбай биче. Түнү менен кыйналып чыгып, жаңы эле көзү илинген. Ошого Актуяктын жалгыз келгенин айтпай эле тургулачы, деди Абылай. Ооба, араң турган эмени ого бетер коркутуп, баланын дайынын билгенче айтпаш керек. Балдар, атка мингиле. Таңырбай тегеректеген эркектерге буйрук бере сүйлөдү. Издейле. Актуякты чын темир минип алсын. Эстүү жаныбар эмеспи? Ээси калган жерге алып барар. Абылай калдаңдап атына чуркады. Бул кабар эркекче кийинип, арпа буудай салончу ороодо отурган кызманчокко да жетти. Аны алымкан жуунтуп тарантып, үстүнө оолунун түзүгүрөөк кийимин кийгизип, таңгамаал бу жерге түшүрүп жатып, сен бүгүн жолго чыкпа, издегендердин изи суусун. Анан чык, тилимди ал балам. 2-3 күн аярлап ушул жерде жашына тур. Катыным эмне болуп тили ооздан калды деп кайнатаң мага келиши мүмкүн. Шек албасын. Тиги жаман оолда дөңкөйгөнү менен эси акылы жаш баладай эле айтып коюшу мүмкүн. Ал деле билбесин. Шашылыш кабар болуп эле келбесем, мен кечинде эле бир келем. Ал дагы азыктан оозуңа салып, эс ала бер, деп кеткен. Ошондон бери комузун кучактаган кызманчок ороодо отурат. Бирок ага көрүүгө караганда бул жер бейиштин төрүндөй эле. Бир убакта Алымкандын адатынча тамагын кырып, аста жөтөлгөн үнү угулуп, ороонун үстүндөгү капка кылдырап ачыла баштады. Бектемирдин аты жайдак келиптир, деди Алымкан чала ачылган капкактан шыбырап. Я, эмне болуптур? Эмне болгонун ким билсин? Актуяк кара терге түшүп, таң эрте келген экен. Эркектин баары эми Бектемирди издегени аттанып жатышат. Кызманчоктун эси эңги-деңги боло түштү. Оюна бир нерсе түшүп кеткендей, мен бу жерден чыгышым керек, деди. Кайда барасың чыгып? Бара көрөм, бирок сизден сурай турган суроом бар. Сиз деле билесиз аны. Суранам, жеңе. Алымкандын өңү бузула түштү. Оронун жарым-жартылай ачылган оозунан жүзүн дароо тартып алды да, сура деп да, жок деп да кесе айта албай буйдалып калды.
маңдайынан чыпылдап тер чыгып кетти. Жеңе добушун саал калтырак басып, акырын, ананда жактырбагандай унчукту жеңе. Аңгыча ары жактан арсылдап түрүп жиберди. Ушуну эле күтүп тургандай шашкалактаган Алымкан келатышат деп ороонун оозун жаба салып, капкактын үстүнө калдыратып, алдан элерди төгүп жибергендей болду. Баятан бери анча-мынча шоола түшүп турган ороо эми капкараңгы боло түштү. Ошондон көп өтпөй эле бир айыл бүт көчүп келаткандай аттардын дүпүрөгөн дөбүртү, атыгүл кишилердин үндөрү ороонун ичине даана угулду. Ой балдар, бастыргыла батыраак. Бул кайнатасынын үнү болчу. Чынтемир, келатам ата. Топ-топ болуп коктоколотторго бөлүнгүлө. Кокус жыгылып калган болбосун. Куш айланган жердин баарын карагыла, деди Таңырбай. Дүрбүңөрдү унутпагыла. Чу, атаңдын оозун урайын, наалыды Ишенбай. Ата бабабызда мындай шумдук жок эле. Жыландар чейинде жатканда эле жанакынын көзүн тазалаш керек болчу. Эмнени күтүп жүрдүк билбейм. Баланын башы аман болсунчу, калганын көрө жатарбыз. Мунун баары өзүнө таандык экенин кызманчок түшүндү. Дүрт алыстап, кобур соору угулбай калган кезде келин «Жеңе», деди шыбырап. Алымкан жеңе. Жооп болгон жок. Жеңе. Алымкан жеңе. Кимдир бирөөнүн акырын басып келген дауышы угулду. Кызманчок унчукпай калды. Сырттагы дауышта дымып, тыңшап турган сыяктанды. Бир аздан кийин жана кандай келсе, так ошондой кайра ары басып кетти. Демек, жеңем мен тууралуу билет, деди оюнда Кызманчок. Бүбенеден укканы чын окшойт. Кокус айтып албайын деп коркот. Ошондуктан элден оолактап, жалгыз жүрөт. Бирок мага жан тартып жатканы чын болсо, анда эмнеге айтпайт? Баягы тойду эстеди. Алымкандын каректери аны «Сени азыр ата-энеңдин сүйүүсү, сен азыр ата-энеңдин сүйүүсү, мээрими гана сактап турарын. Алардан айрылган күнү жыланга айланып кетериңди сезсең гана, бечара кыз», деп Кызманчокту аягандай карап турган. Кызманчок мунун түпкүрүндө эмне жатканын түшүнгөн эмес. Тек гана бадырайган капкара каректери Алымканды кадала тиктеп карап калган. Эмнеге деген чоң суроо турган болчу да бу карашта. Бирок Алымкан жооп берүүдөн качкан. Алдан эден коркуп кеткендей шарт жүзүн буруп кетип, атүгүл элди аттап-буттап сыртка чыга жөнөгөн. Ошондо ал экөөнүн бир нерсени шектенгендей Асылбек да бирде Алымканды, бирде Кызманчокту карап алдастай түшкөн болчу. Жана Алымкан жеңең эмне деди? Деген үйгө келатканда. Эчтеке, кыз ийинин кошурган. Бирок бул тууралуу кыз бат эле унутуп калган. Ушул акыркы күндөрү гана булардын баары эсинен кетпей туруп алды. Түндө үйгө келгенден кийин да батынып сурай албаганы менен Алымкандын оюн окуганга жакшы эле аракет кылган. Бирок ошону билгендей Алымканда ичинен такыр кулпуланып, Кызманчоктун көзүнө тикке карабаганга, ал тууралуу такыр ойлобогонго аракет кылып, таптакыр башканы сүйлөп, муну жан дүйнөсүнө киргизбей койбодубу? Анын ушинтип тайсалдаганы Кызманчоктун бүйүрүн ого бетер кызытып койду. Алымкандын ою менен болуп, бул жерде байырлап токтоп калганы да ушундан улам болчу. Болбосо, бир аз эс алып алгандан кийин эле ай буйга карабай жолго чыгып кетмек. Оюна жан түшүп кетти. Байланышка чыккысы келип, бирок дагы азыраак сабыр кыла турууну ойлоду. Алымкан жеңе менен сүйлөшөйүн, сырын тартайын. Канткен менен мен тараптык болуп жатпайбы? Сырттагы добуш кайрада угулду. Жеңе, деди Кызманчок. Дауыш ороого жакындап келди. Кызманчок унчукпай калды. Сырттагы да унчукпай тыңшап туруп, бир убакта оронун оозундагыларды алып, дүпүлдөтүп ары ыргыта баштады. Кечээден бери Алымкандын дауышын таанып калган. Бул анык эмес сыяктанды. Кызманчок сестене түштү. Ороонун ичине түшкөн агыш жарык көбөйүп, жыгач капкактын жылчыктарынан күндүн шооласы тарам-тарам болуп түшүп, Кызманчок жарыктан жалтанып, көздөрүн калкалай калды. Капкак кылдырап жыла баштады. Кызманчок бурчка тыгылды. Жогору жактан эркек кишинин калдайган карааны көрүндү. Жогору жактан эркек кишинин калдайган карааны көрүндү. Кызманчоктун жүрөгү солк этти.
бир убакта капкак жарым жартылай жылып, үстүңкү эркек көмкөрөсүнөн жата калып, ороонун ичин карады. Ылдыйды карай салаңдап турган баш Алымкандын оорулуу баласы Тынардыкы болчу. Экөө тиктешип калышты. Бир аз убакыттан кийин кызманчок эсине келгендей, алдан эден кичине санаасы тынчыгандай улутунуп деп сөөмөйүн эриндерине такады. Тынар аны ого бетер дендароо болуп тиктеп тура берди да, бир убакта тура калып, "Апа! Апа!" деп бакырган боюнча кетти. Кызманчок алдастап калды. Эби сыны жок калдаңдаган Тынар апалап аңылдаган боюнча үйгө кирип, андан чыгып көчө аралай чуркады. "Ботом, бул Алымкандын оолу сообу? Мүнчө эмес эле?" деди. Аны көргөн Дилдакан артынан карап, "Жинди да", деди. Бой жетип калган кызы күлкүсүн тыя албай кыткылыктап, "Кебетесиң?" Далдайып алып, апасын ээрчип, "Кой балам, оору менен өлүмгө күлбөш керек. Анан тигини карабайсызбы? Эмчи-кемчүдөй болуп. Апасы жаңы эле музу аркандаганы бараткан. Апа! Апа!" Аркан байлаган казыкты таш менен кагып жаткан Алымкан оолунун үнүн угуп чочуп кетти. Казык уруп жаткан тебетейдей кара ташты ыргытып жиберип, үйүнө карай интелеңдеп жөнөдү. "О, Кудай айланайын сактай көр, дагы эмне шумдук болуп кетти? Жан келип калдыбы? Эмне болду ботом?" Үйгө жакын калганда жүрөгү дагы бир катуу шуу этти. Ороонун оозуна төккөн бир кап көң туш келди чачылып калган болчу. Жетип келип кароого үлгүргөн жок. Тынарды ортого салып, делкилдетип жетелеген эки аял ага удаа эле жетип келди. Апасын көрө калган баласы аялдардын колунан суурулуп чыгып, ороо тарапты көрсөтүп, алдан элерди айтып, күңкүлдөп мыңкылдай баштады. Жарабагыр, жаман арында дегеле тапкычтыгын кантейин көргөн тура, деди оюнда шаабайы сууй түшкөн Алымкан. "Эми эмне кылам? Кууратканда да Кудай бизди ченебей кууратпадыбы?" Аялдарды үйгө алып кирип кетмек болуп, үй тарапка басты Алымкан. "Жакшысыңар байланайындар, келгиле." "Жакшы ботом, тынчылыкпы? Бу балаң көзү башын алаңдатып эле бирдеме дейт, же түшүнбөйбүз?" "Балам неме дей берет да, кээде ошентип калат. Айт болгон маал эмеспи? Келгиле, үйгө киргиле." Ошондой эле болсунчу. Дагы эмне балекет болуп кетти деп. Айылда бир эркек тана калган жок. Баары Бектемирди издеп кетишти. Деги амана сен болгой эле. Даамыбыз тийип эле чыгалы. Сайра бечаранын жанына барбасак болбойт. Жанагы кызманчок деген эме кайда кетти десең? Кызманчокту укканда жоошуй түшкөн Тынарга кайра жан кире түшүп, деп ороо тарапты көрсөтүп чебеленип жиберди. "Бас жибери, кир үйгө", деди энеси Зекип. Уулу ого бетер чепеленип, апасын билегинен кармап, ороону карай жетеледи. "Капырай, кантет?" Дегдектеп жетеленип баратып, уулун колго далга муштагылады энеси. "Кое бер дейм." Аялдар чыны менен эле Тынар бир укмушту көрсөткөнү жаткандай ынтызарланып калышты. "Ой, барып карап койчу, бир билгени бар окшойт. Жылан эмеспи я?" Ороонун оозуна жеткенде апасын кое берип, сөөмөйү менен төмөн жакты көрсөтүп, деди Тынар. "Абей, чын эле жылан жаткан окшойт." Турган ордуларында катып калышты. Алымкан эңкейип ороонун ичин карамыш болуп, капкагын жаба салайын деп ойлоду. Бирок эңкейген боюнча катып калгандай ойлонуп отуруп калды. "Жеңе, тынчылыкпы?" дебейди тынчы кеткен Асанбүү. "Эмне экен? Жыланбы?" Алымкан анда деле унчукпай, кайрада эңкейип, ороонун ичин жакшылап карады. Кызманчок жок болчу. "Эчтеке жок", дебейди этек жеңин күүнүп өйдө боло берген Алымкан. Аялдар ошондон кийин гана жакындап келип, ороонун ичине көз жиберип карап жатышты. Бу кезде кызманчок кыйла жерге узап кеткен. Бая Тынар бакырып чуркаганда эле артынан чыгып, арыктын ичине түшүп алып качкан болчу. Анткени менен Алымкандан сыр түйүнүн биле албай кеткенине катуу өкүнүп бараткан. "Канатым кайрылбаса, кайрылып кайрада бергилермин. Жолугармын", деди, өзүн өзү алдап. Бирок көп узай электе эле көрүнбөс жип менен кимдир бирөө аркандап алгандай буттары тушала баштады.
кокус. Бул айылга кайрылып келбей, алымканга жолуга албай калсамчы? Комузун бооруна кысып, эпейип отура калды. Көп өтпөй эле айталаада адамдын сай сөөгүн сыздаткан мұңдуу, кайрыктары жүрөктү эзип, жүрөндү титиреткен мукам күү сыбызгый баштады. Күүгө бүткөн бою балкып, ичтен кайрып күңгүрөнгөн келиндин жумулган кирпиктеринин алдынан мөлдүр тамчылар сызылып чыгып, эки бети ылдый кулап жатты. Бул анын эч ким уга элек, тек гана качантан бери ичинен гана кайрып жүргөн жаңы арман күүсү эле. Шаңыраңдаган аттардан озуп, айткандай эле Актуяк алдыга баратты. Алдан эге кабатыр болгон сымак ооздугун чайнап, улам-улам башты чулгуй, азынаган жаныбар камчы деле салдырган жок. Чынтемирдин шаштысы кетип, аттын жүрүшүн дагы катуулаткысы келип, бир кезде оң тетири камчылап жиберди эле, ошону эле күтүп келаткандай Актуяк атырылган боюнча алда кайда кетти. Баядан бери улуулардан озунуп бастыра албай, айбыгып келаткан Мукан, жакшылык баш болгон жаштар «Кеттик!» деп артынан чуу коюшту. Ат чабым алыс кеткен жаштардын артында кары картаңдар аттарын жорголотуп келатышты.